Бүгін Борбор қаладағы Жеңіш аянтында өлкөдөгү орун алган ар кандай митингтерге каршылыгын көрсөткөн жарандар мындан ары тынчтык болсун, митингтер болбосун деген талап менен аларга каршы митингке чыгышты. Биз ушул Кыргызстанда, Бишкекте жөн эле мааниси жок, эч кандай бузукулук митингтердин болушуна каршыбыз. Каршыбыз. Биз өлкөбүздүн өйдүгүнүздө кошумча кошобуз. Инвестордун келгенин каалайбыз. Инвестордун келгенин каалайбыз. Митингтердин болушуна каршыбыз. Садыр Жапаровго убакыт бериш керек. Садыр Жапаровго убакыт бериш керек. Бизден Садыр Жапаровго убакыт бериш керек. Митинг болгонун каалабайбыз. Батыштын эпоштниктер көчөгө чыгып, ээн эркин басканын каалабайбыз. Эл бузарларды жана ошондой эле 100 адам чогулуп алып, ар кандай туура эмес маалымат жеткизип аткандар жооп берип өлкөдөн чыгып кетишсин. Бизге тынчтык керек. Митинг керек эмес. Бизге тынчтык керек. Митинг керек эмес. Керек эмес. Антимитинг. Кайсы именно ошол кайсы митингтерге каршы? Азыр бизге мындай маалымат жетиши боюнча, бул эми азыр маалымат ар бир адамга жетип калды, азыр айылдарга чейин жетип калды да. Бул жерде мындай болуп атат да. 28-29 бийликке каршы, мындай айтканда, Садыр Жапаровго каршы митинг уюштурабыз деп, жанагы бир 10 адам эле ушул элдин башын айландырып атат да. Мисалы үчүн Адыхан Кимсанбаевич деле азыркы күндө мындай жегилген киши күрөшкө тойбойт деген соц тармактардан чыга калып, телевидениялардан чыга калып, баягы туура эмес сөздөрдү сүйлөп, провокацион эмес, мындай кандай десем бир элдин көңүлүн башка жакка бурган сөздөрдү сүйлөп атат да. Анан негизи бүгүнкү күндө биздин угушууш боюнча, менин өзүмдүн боюнча Бишкектин Алатау аянтка ушул митинг өткөрүшмөк экен. Анан биз ушул негизи митингден тажадык да, ушул митингди ушул Бишкекте өткөрбөй эле койсокпу дегенбиз да. Ошол эле максат. Рахмат.